значимого события. Кызамык менен ооруп айыккан балага кам көрүү. Кызамык иммунитеттин начарлашына алып келет. Бала оорудан айыккандан кийин ал мурда эмдөө алган инфекциялар менен дагы ооруп калышы мүмкүн. Ошондуктан ооруп айыккандан кийин балага жакшы кам көрүү жана камкордук зарыл. Баланы толук баалуу тамактануу менен камсыз кылгыла. Рациондо белок, май жана углеводдор, ошондой эле витаминдер жана микроэлементтер жетиштүү өлчөмдө болууга тийиш. Таза абада көп сейилдөөгө, бала менен коомдук жайларга барбаганга аракеттенгиле. Ашыкча физикалык оордук келтирүүдөн кармангыла. Оорулуу балдар менен байланышууга жол бербегиле. Балдарыңарды коргогула. Вакциналар балдарды кызамыктан коргоонун мыкты ыкмасы болуп саналат. Со Сбером деньги из России можно перевести за несколько секунд, даже если между вами тысячи километров. Переводите в Кыргызстан быстро и без комиссии через мобильное приложение Сбербанк онлайн. Безграничные возможности провести день Глова. Гости на пороге? Вместо суеты на кухне удивите их новыми вкусами. Забыли ключи? Глова привезет их и спасет ваш день. А если закончился лед, закажите его в Глово и продолжайте веселиться. Может, сегодня ваш день Глово? Получите все, что угодно за считанные минуты. Ассаламу алейкум, қалың жұрт, амансыздарбы? Ақтаңдай теледолборунун алкагындагы Алтын комуз байгесине арналган түз эфирдеги тандоо туру мына кайрадан дагы уланып жатат. Бүгүн биздин студиянын коноктору Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, элтээрдин ардагери, Түрксой эл аралык уюмунун сыйлыгынын ээси Байыш Төлөнов жана ошондой эле жазуучу белгилүү режиссер, Ош мамлекеттик университетинин кино академиясынын мугалими, белгилүү инсандарыбыздын бири бул жерде биздин Токтош Абыкеев. Жана коноктору бар, такай бизге төкмөлөр келип, кол чаап, коштоп турат. Ал эми бүгүн биз менен ушул түз эфирде Ош Бишкек телекөпүрөдө белгилүү кыргыз кызы Жамайка Токон кызы менен айтышчу. Бул жерде биздин дагы бир талантыбыз Нурболот Темралы уулу болуп турат. Ошондой эле кадырман калың журт, Бишкекте Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү төкмө Шекербек Адыловдун жанында кыргыз илимине эмгек сиңирген ишмер, окумуштуу түрколог, кыргызга белгилүү инсандардын бири Калыстар тобунун төрагасы Кадыралы Коңкубаева агабыз жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, жазуучу Бибайша Арстанбекова. Жана бүгүн биздин дагы бир коногубуз төкмө элибизге белгилүү ырчы кыздарыбыздын, төкмө кыздарыбыздын бири Жамайка Токон кызы. Ал эми бүгүн мен сиздерге ушул көрсөтүү башталардан оболу өткөн көрсөтүүдөгү биздин төкмө акындары айтышкан төкмө акындарынын упайларын угузуп кетейин сиздерге. Анда Ордолу Ош шаарыбыздан Ыса Жолчуев деген мыкты биздин жаш келечектин ээси төкмөбүз чыккан. Ысага Калыстар тобу 73 упай беришти. Дагы бир Ысанын атаандашы кыргызга белгилүү төкмө Чыңгыз Кожошев 97 упай алышты. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдөгү башкы тема Залкар төкмө Тоо булбулу Токтогул акындын шакирти Айтылуу Алымкул төкмө болмок. Сиздерге ушул азыр Алымкул төкмө жөнүндөгү кыска видео сюжетти берерден алдың. Дагы бир биздин белгилүү төкмө акындар Оштон Асан Апсатаров,
Бишкектен биздин белгилүү төкмө Ахмат Султан Чыкмак экөө тең бир аз суркуулап калып, Асан Абсатаровго биз Алла Таала шифасын берсин дейбиз. Жүрөгүн операция кылып чыгыптыр. Ал эми Ахмат Султан дагы кичине суркуулап калыптыр. Анда биз көрсөтүүнүн башында кадимки Залкар төкмө Тоо булбулу Токтогулдун шакирти Алымкул төкмө жөнүндө даярдалган видео сюжетти берели да, дароо эле Шекербек ушул төкмөлөргө видео сюжеттен кийин айтышты баштап беришине кезек беребиз. Чогуу көрөлү анда. Алымкул Өсөнбаев Талас өрөөнүндөгү Киров районуна караштуу Кара Арча айылында 1894 жылы 28 майда кедей үй бүлөдө төрөлгөн. Ата энесинен эрте айрылган, жеткинчекти оор турмуш, жакыр балалык эрте жетилдет. 20га чыкканга чейин кой багып, отун алып, өлбөстөн күнүн көрөт. Бирок азаптуу жашоосуна карабай, оозунан ырын, колунан комузун эч качан түшүргөн эмес. Анын ырчылыкка болгон кадамы 13 жашынан эле башталган. Улуулардан уккан уламыш жомокторун оозеки жатка айтып бергенден ырахат алчу. Шаң шөкөт, оюн зоок кечелерде элге талантын тартуулап, айылдаштарынын сүйүктүү эрмеги болгон. Ырчылык төкмөлүгөнөрү жаңыдан калыптанып келе жаткан, тажрыйбасы аз жаш акындын шыгын өнүктүрүүгө, чыгармачылыгын жолго салууга Токтогул Сатылгановдун таасири абдан чоң. Алымкул Өсөнбаевдин бала кезинен Токтогул акынга жолугууну кыял кылат. 14 жашында Токтогул Сибирден келгенде Алымкул Токтогул менен жолугат. Арзыдым эле өзүңдү, айттырып уксам дечү элем, аселдин ширин сөзүңдү, ата кемден кем көрбөйм. Азыр көрдүм көзүңдү, элимде жүргөн кезимде, эстедим эле өзүңдү, эңсеп жүргөн бала элем. Эшиттим ширин сөзүңдү, ээрчитип жүрүп жөн көрсөт, эсей эле көзүмдү. Ак баректүү токойго конгон токо эмесенби, алтысан кыргыз эремеги болгон токо эмесенби, алдыңа данкан салбаган жоргом токо эмесенби, ак кагаз көрбөй окуган молдом токо эмесенби, көп баректүү токойго конгон токо эмесенби, кыргыз элдин күкүгү болгон токо эмесенби, күнүгө чыгып бай калган жоргом токо эмесенби, көрбөй кагаз сөз айткан молдом токо эмесенби. Алымкул Өсөнбаевдин алгачкы жыйнагы болгон ырлар 1938 жылы жарык көргөн. Жалпысынан ырлар жана поэмалар Комуз, Улуу дос, тандалган ырлар, Тоо булбул өңдө 30дан ашык китептин автору. Ошол эле учурда эмгекчи Жолборс, Көз алша, Байгабыл абышка, Жолборс минген киши өңдүү кыргыз эл жумокторун ырга айландырган. Аны менен бирге оозеки адабияттын айрым үлгүлөрүн басмага даярдоо үчүн да талыкпай эмгек кылган. Олжобай менен Кишимжан, Саринжи Бөкөй, Кожа жаш эпостору биринчи жолу Алымкул Өсөнбаевдин оозунан жазылып, ар бири өзүнчө китеп болуп чыккан. Акын улуу ата мекендик согуш учурунда патриоттук ырларды жазып, жоокерлерди жеңишке сүрөп турган Баатырдын анты, Жеңе жүрдүк жеңебиз, Чолпонбай, Өлүмгө өлүм, Акыркы фашист качканда сыяктуу чыгармалары кандуу майдан убагында жазылган. Саймадай кооз жер экен, сай-сайы дайра көл экен, асман тери тоолору, атактуу кетмендүү экен. Шары кыйын шамшыкал, түгөнбөс туздун кен экен, айланасы ала тоо, арасы толгон мөм экен. Алтын жаак жез таңдай, акындын өскөн эл экен, алча мисте жаңгагы айкалышып ийилген. Аркар кулжа төрдө ойноп, элиги кырда түйүлгөн, талаасы пакта, тоосу кең, бак дарактар тигилген. Алымкул Өсөнбаев 2 жолу үйлөнгөн. Экинчи жолу кыргыздын дагы бир таланттуу акыны Назим Беркинбай кызын алат. Эки талант алгачкы жолу таанышкан кезинде Назим акын 14 гана жашта экен. Назим акын 16га чыкканда үйлөнүшүп, 3 эркек, 4 кыздуу болушат. Алымкул Өсөнбаевдин маданиятка сиңирген эмгеги эрте эле бааланып, 1939 жылы Кыргыз СССРинин эң артистин наамын алат. Ошондой эле Ленин, эмгек кызыл туу, кызыл жылдыз ордендери, бир нече медалдар жана ардак грамоталар менен сыйланган.
Ал 1938 Кыргызстан Жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынган. 1938 жылдан 1963 жылга чейин Кыргыз СССРинин жогорку кеңешинин депутаты болуп, өлкөнүн коомдук жана саясий иштерине активдүү катышып турган. Дени сак жүргөн Алымкул Өсөнбаев 1963 жылы капыстан ооруп калат. 2 айдай төшөктө жаткан соң, ошол эле жылы жарык дүйнө менен кош айтышкан. Мына кадырман калың журт жана акындар, биз азын оолак болсо да калыстар менен эл журт менен Алымкул Өсөнбаевдин тарых таржымалынан кичине үзүндү уктук. Анда төкмөлөргө кезек берели. Кана эми Нурбол келе кой. Комузду колго алдагы Жамайка өкөөңдүн бир кызыктуу айтышын эл менен, жалпы калыстар менен, көрүүчүлөр менен чогуу көрөлү. Анда баштай бергиле. Saymaday koz jereken, studiyang elter eken. Havalı surayım amandık, akınlar aytçu keveken. 54 өлkө körötteyt, çirkin kulaçın abdan keng eken. Kemenger mından agaylar, keremet bizge demeken. Bübü Ayşaday karaça, bugün da turar ejekem. Men avalın aytam amandık, akınдар aytçu keveken. Amandыкta жүрөлü, Алатоо Кыргыз элесен. Бүгүн Ош Бишкектеле көпүрөң онлайн айтыш телекен. Алтын комузтанда отур, алкыны айтар кезекен. Шекербек агай тиякта, шекерге айтсын дерекен. Абдубалиң устат бияктадан, ачылгын балам дерекен. Анда сүр басып бир аз терeken, Hansedan ırdayın anda berekem. Takıldap jakşın ırdayın, Talantım kimden kemeken. Jamaykan ejem önögüm, Jamakçın aytış kereken. Alım kulatam temabız, Anın aytuğa dayar menekem. Atavız çoğun genç kazına, Altı gün aytıp dursadan azaygız bütküs keneken. Eyvallah. Alım kulatam jönündө, alayınanda köngülgö. Atavızdın termeseng, ar Kırgızdın könündö. Toktoguldan üyrönüp, atam tomuktay bala kezinde. Oşondon 14 ele jaştaken, Orguştagan talantıdan omogun elden başkaken. Eçen doy küçertip, anı çıgarbas eçkim tөгүнгө. Atamdın jarıgı bolgon öңүндө, жалыны болгон көзүндө. Эзелки кыргыз наркы бардан эргип бир айткан сөзүндө. Ат көтөргүз иш кылган, 67 жыл жашаптан азын оолак өмүргө. Atamdın öldü debesmin, Алымкул жашайт кыргыздын жүрөгүнүн төрүндө. Eyvallah. Эми кылымда кыздын атулук, Кыргызда кыздын чачулук. Алтын баштың аялдан, бирок эр кишинин башылык. Десем Жамайкаң эжем кетпестир, таарынып жарты сөзгөдөң асылып. Анседа бүгүндө ырдайлы, турбайлың анда басылып. Ой Жамайкадайдың эжебиз, жамагын айтсын ашырып. Эмне деп айта саласыз, экранга дой жашынып. Кезекти сизге берейин, кереметирдан ачылып. Алымкул атам жөнүндө айтыңыз даңкын ашырып. Бирок Алымкул болчу балдарды, аң айрыкчаң эркек жандарды. Кетчелең эжем сапырып, эркекти жекте ырдайсыз. Ар убакта сиздой батынып, кез-кезде кетес ашынып. Анда Жамайкаң эжем ырдасын, кезекти сизге берейин. Мен дагы сүрдөдүм бир аз шашылып.
жаңшанып жақшыңырдаңыз эже жанар болуп атылыр. Eyvallah. Jamaika xana. Jamaika xana. Gezegin berse uluңар, kep ulansın kızıңар. Kıl çaynaşkan tandodo, kıylakındar turular. Altın komuz atalgan, aytıştardın nuğu var. Kıyladan aytış bolbodu, demek kızыңдын çıkmaz buğu var. Görkөмдүң ырlar çıkmak deyim, köp bolsa mындай uğular. Altın komuz geçede aytışam dep çıgууга, mendey aytышсын анда sulular. Болот иним коркпогун, бүгүн мен эркектерди каппаймын, бирок тилимди тишке катпаймын, аталарды даңктаймын. Алым кул деген зор талант, мен алпакынды мактаймын. Аргачан элең ырдасам, сенде инилерге жакпаймын. Эми нарык туулук болгон сөзүндө, нур толуп турган көзүндө. Атадан эрте калса да, арман бар дешет өзүндө. Бирок адамдык бийик туруптур, акындын айткан сөзүндө. Жогорудан айтты го, сюжеттин айткан сөзүндө. Алп атам, алп акын атам малым кул, СССРгең 6 ирет депутат болгон кезинде. Токтогулдан баталган, торгоюң элдиң аталган, алым кул акын атабыз. Бейнесин ачып берүүгө, белсени вырдап жатабыз. Өмүрүң өрнөк биздерге, 10 мүнөттүк айтышта, бирок өмүрүң кантип ачабыз. Таналгыс бизде тарых бар, таланттуу атам анык бар. Тизмектеп айтып шашабыз, бүтеле биле талантын, бүлөсүн айтсам атаңыз. Атамдан кеп калышпас, нагыз акын болуптур Назима деген апабыз. Эмиң ЛТРдин төрүндө, эки акындын кебинде, даңаза болсун бүгүн бир даражалуу элимде. Топ бир айтчы Нурболот, торгой акын устаты Токтогул атам жөнүндө. Ali xana Nurbolotulay berem. Alım kul atam jönündө, koy Toktogul atam jönündö. Ayt desең айтып берейин, токтолбой анда мен дагы торгойдой канат керейин. Алым кулдайдың атамдын
Тоқтоғұл атам ұстаты, Қарубақтан айтылғанда шәкіртіне дой нұсқасы. Менің айтқанда сөздің қысқасы, Жанатан менің кеуіме, Ежекем қалғандайсыз жабығып, сөзімен ұшы тарынып, Қалыра салым құл атам бұл албай, айбығып тұрған мен қапа. Анан мені қапа қылғандай деп ойлап, Қазыны олақ сыр сөзіме ұшы тұм олып, қайғырып тұрған сіз қапа. Keçirіп әже қойыңыз, бүгін екеуіз бірдей тең қапа. Менің алым құлатам термесі, алым құлатам термесіңе тамырлау азыр жашарған. Анседа бүгін ырдайын, ақындан болбой тақалған. Ал Тоқтоғұлдай атабыз, торғой тилекен қарачы, толғын елден баталған. Емін Алымқұл екен шагірті, Тоқтоғұлдың алырас шагірті болу аталған. Алымқұлдай атам саптары, тамырың азыр көгөргөн. Талайлың атам жолыңан, таланттар далай көгөргөн, таланттар далай көбейгөн. Таңшыған атам тоғы бар, ошоның ырдайым қарачы, болбосын жолым бөгөлгөн. Заманыбыздың залқары Замрыбек атам төрөлгөн. Ал атаның ұлы дедіріп, атамдың аламған атың өчпөгөн. Ал рас Алымқұлдай атамдан Замрыбектейді төкмөдөн. Аларды дайым жат біліп, мен айтышын ұғып көп көрім, термесін тыңдап қарачы, толомын кеде бөксөрім. Ұлуының ұлу жолдорын, мен даң ұрпаған айтып өткөрім. Бәлі. Бәлі. Қана Жамайка ұлап кет. Жамайка. Сөзімді қабылдап ағастық деп, қанша айтсаң дағы тарынбайм. Қаралды менім қақшық кеп, тарынбайм айтқан сөзіңді мен. Сеземінім сөзіңдің ал жаңыла берген жаштық деп. Ал емің Алымқұл атам туралу, аралдайт айыл турағы, айтылып келет бүгінгі, атақтың ырчы бұлағы. Жаратқандан табышмақ, жаралған екен бұдағы. Замандашмын сүйінім, Замирбек атам қадимкең, ал залқардан қалған туяғы. Өнерін улап бол жоғын, тарихта тақыр бол боғын. Қарасақ тарих барағын, қайрылып аған ойлоным. Туяқтан өнер уланбай, таланттар өткен ондоғын. Андықтан атаның жолын улаған, айталам жоқ деп
геномен. Зал қарылардан таберіп, Замирбек атам феномен. Осмонқұл менен айтышып, халық менен тартышып, тоқтон алың Исмайыл, торушып, сөз айтып чарпышып, елінен ырдап берішкен алар, ел алдында жарқышып, халқына қызмат қылышқан, қаймағын кептің қалпышып. Залқарлар замандаштарың айтуда, залқарлардың кебінде береке менен құтпарын. Залқар атам айтшы екен, қақшыға салып ырында көйгөйлердің бүт барын. Жақшы елең ырдап өтіптір, бізге жаман іш тақыр жұқпарын. Ырымдың ушул соңында атамдың кебін туштадым. Бұйруса алым құлатам айтқандай, батыр елім бастырат, басып кірген душманын. Баракелді, арбағыздар ағайын, жеті дуан елі бар, қызырлы қырғыз жұртшылығы Қырғызда учурашпай сөз баштабады, андықтан қанткен менен борборубуз Бишкек болгон соң Бишкек студиядан саламдашып алалы дагы. Бул жерде урматтуу калыстарга сөз кезегин берели. Мына Кадырал агабыз ушул бир эле Кыргызстанда эмес, ушул түрк дүйнөсүндө кайсыл жерге барса дагы Казакстан, Өзбекстан, Турцияда кадырлап, барктап көтөрүп алган агабыз. Мына ушул жерде канча деген иштен калса дагы акындарды сын көз менен карап, калыстыкты баалап турган кезеги. Ал эми Бөбөш эжебиз болсо мына ушул кыргыз маданиятында ошол акын менен канча эмгектерди аркалап, ушул жайдын ысык күнүндө дагы ушул жерде мына калыс болуп биздин акындарга калыс бааны берип отурган кези. Келиңиз анда Кадырал ага, сөздү сизге берели. Жакшы болот. Эми мына эркинде бүгүнкү технологиянын жардамы менен теле көпүрө деп өткөрүп аткан мына эркин 7-чи турун көрүп атабыз. Ушу 7 турдун ичиндеки биздин акындардын ар түрдүүлөрүн көрдүк. Бирок менимче акындардын баары эле эмес, бирок көпчүлүктөрүндө кандайдыр бир темага кирүү, ошол кадимки залкарлардын акындык өнөрү бул элдин шамчырагы эле илгеричи. Мына биз бала кезде биздин Алайкуу деген тоонун арасындагы айылга Осмонкул, Каалык, Шекербек аксакалдар келип, биз кичинекей бала кезде ошолордун ырдагандарын угуп, элдерди ат менен туруп алышып, тоонун боорунда туруп алышы ушундай бир укмуш эле да. Бир Алайкуу деген өрөөндө көп болсо ошондо бир 5-10 миң киши болсо керек. Ошонун баардыгы келип, ой, акындар келиптир деп таң калып турчу да. Анан мен айтар элем, биз калыс болушубуз керек. Бүгүнкү акындарга менин бир мындай каалоом. Бүгүн деген илим менен техниканын, технологиянын, көз караштардын, жашоолордун, коомдук өнүгүүнүн, кыргыз калкы эгемен мамлекетин куруп, ошону жашатып, ошонун баар жогун жолго коюп турган доордо биздин ушул айтышкан акындардын ичинде көпчүлүгү ачыла албай жаткандай мага сезилди. Ачыгын айтайын, капа болушпасын. Себеби кыргызга акындык өнөр, мына Кудайга шүгүр, акындарыбыз мурда 4 акын бар эле, ушу менен акындык бүтөт. Саякпай менен манасчылык бүтөт дедик элек.
Құдайға шүгір, елдің ұчы қура емес екен, қырғыздың қанындағы өнер. Мен осы жерде ашық айтқым келеді. Мына реке түрк елдерінің ішінен қырғыз менен қазақчалық, өзгөчө қырғыздардың елдік өзекі чыгармачылыгын жашатып келген ошол коомду башкаруудаky эң негизги жан дүйнөнүн күчү болгон бул менимче акындар болгон, залкарлар болгон. Мен 1993 жылы менин колума бир мынабереке Токмоктун дөң арыгынан бир аксакалдын, ошол татар молдодан боз үйдө Кегетиде окуган аксакалдын кол жазмалары колума тийген. Ошондо ошол жердеки боз үйгө элдин баарын чогултуп алып, Мамет Алы деген Мурат Алынын уулу экен. Пишпек уездинде неме болуп иштечү экен, жанагы писар. Жайында бүт келип алып, ошол учурда деген мынабереки неме болгон. Мылада письменность депчи бүт түрк элдерине илим, билим берүүнүн жаңы жагдайлары кире баштаган. Ошондо боз үйдө Кегетинин жанында мектеп ачып, ошондо кичинекей бала окуган экен. Медермолдун Мергенбаев деп. Ошол жалаң манасчы акындарды, комузчуларды, таланттууларды Мамет Алы чогултуп алып, элдин баарына өзүнчө бир театр болчу экен да. Анан ошол кишинин эскерүүлөрү бар, ошолорду окуп мен таң калдым. Мына бүгүн театрларыбыз бар. Райондордо деле, айылдарда да маданият үйлөрүбүз бар да. А бирок бүгүн ошолор бош турат. Биздин Бишкекте же областтын окуу немелеринде, театрларында эле ушундай шаңдуу жан дүйнө болбосо, айылдар деген эңсеп күтүп атат. Мына жакында биздин өкмөт жалаң театрларга 72 унаа, автоунааларды берди. Элди кыдырып, мына биздин Жамайкадай баягы Чыңгыз Кожошов акындарыбызда айткандай жандуураак элге аралашып, ушулар жакшы болсо, менимче жаман болбойт эле да. Мен ушундай нерсени айткым келет эми. Көптөргө балким жакпай калар. Рахмат агай, жакшы. Эми чын, баа 5 кол тең эмес дейт го. Баарына тегиз жагы бербейт экенсиң, анын үстүнө күндүн нуру деле тегиз тийбейт да, ошол сыяктуу. Келиңиз эми Бөш эже, сиз өзүңүздүн. Мен агайдын сөзүн улап кетким келет. Акындарга, кулагыңарга күмүш сырга. Силер тарыхка кайрылып атасыңар. Тарыхы биздин улуу залкарлардын атын атап, ошолордун ким экенин айтып беришиңер керек болчу. Бирок акындар ошого сүңгүп кире албай атат. Мен суранат элем, силер тарых жаратып, ошол тарыхы биздин залкарларыбызды кайрадан тарыхка эскерүү катары жан киргизип, жандуу Алымкул Үсөнбаевди алып келип көзүбүзгө элестетип койгонго мүмкүнчүлүгүңөр бар да, төкмө акындардыңчы. Силер бир эле акын эмес, сүрөтчүсүңөр. Силер касиеттүү адамсыңар. Силер төкмөсүңөр, ордуңардан туруп төгөсүңөр. Ошол касиетиңерди карманып, мындай кайдыгер карабастан бир чын дилиңер менен берилип, мындан ары биздин ушул тандоо турун кызытып берсеңер деп суранат элем. Жакшы, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына айтышкан акындарга да ыраазычылык билдиребиз. Барбыл Жамайка, Кудай буйруса, алдыда дагы талай ийгиликтер күтө берсин демекчибиз. Эми урматтуу телекөрөрмандар, Бишкек студияда биз ушун менен жыйынтыктайбыз дагы. Оштогу студиябызга кезек берели. Жакшы болот. Бардыңыздарга абдан жакшы. Мына биздин акындарыбыз алы жетишинче ырдады. Ошондой болсо дагы биздин калыстар, калың журт көгүлтүр экрандан көрүп, Ош Бишкек телекөпүрөк аркылуу бардыгы тыңдап, бардыгы калыс өздөрүнүн ой пикирин айтып, калыс баасын берип келатышат да. Чындап эле азыр Кадыр Алагай менен Буайша эжекебиздин айткан оюна мен дагы көбүрөөк кошулам. Азыр мына алдында дагы буйруса биздин 5 көрсөтүү бар. 5 көрсөтүүдө биздин 2ден ырдаганда 20га жакын чукул акындарыбыз дагы айтышат да. Эми бул жерде ушул көрсөтүү дагы
соңуна бир аз бар. Ага чейин Байыш агай, сиздин өзүңүздүн мындай агайлар айткан сөзгө негизи эле ушул башынан бери келатып кандай пикир кошосуз бүгүн ушул? Мына жогорудагы калктар тобу Бишкектегилер бир топ мындай жогорку сапаттагы маанилүү кеп таштады да. Мына катарда экенин, ушундай эле Башан айтып турганда, биздин келген ушу таланттуу айтышуучулар ошол мезгилде көз алдына чагылдырылып атат да. Туура ушул биздеги айтыш өнөрү Совет өкмөтүнөн баштап күч алды да. Ошонун Совет өкмөтүнүн курулушу, анын элге болгон теңдиги, билимге болгон умтулганы, мыктылар, даңктаганылар ошол төкмөлөр аркылуу элге жетип атты. Азыр бир жакшы нерсени айтыша кетти. Мына маданият кызматкерлерине канча жеңил автомашиналар берди да. Азыр дегеле элди кытырган артист жок. Баягы таңкатык менен эле элдин башын айландырган музыкалар. Биздин мына уңгуз айтыш каякта калды. Ушул жагына келгенде мен ачык айтар элем. Мына азыркы өнөрпоздор, импровизатор ырчылар ушу. Ошол учурду чагылдырып бериш керек да. Балким булар анча ошолордун эмгеги менен, ошолордун ырлары менен анча тааныш эместир. Мында жондотуп кетип атабыз да. Ошолордун ичине кирип кетиш керек. Ошолор ойлоп аткан ырды китепке жазып кеткен. Балким ошолор кадимки ошону угуп отуруп, ошол деңгээлде элге жеткирип берсе жакшы болор эле. Азмаз эми баягы мезгил обуш иш болгондон кийин телевизор эмес, телефонду көрүш эле баары китептен алыстап кетти да. Эгерде китепти бар жан дилинде көрүп окуса, булардын дагы мен ачык айтып элем, көрөнгөсү кеңейет эле. Булардын талантына талант кошулат эле. Ошол биз көптөн бери кеп кылып аткан асыл адамдарды айтышта ушуну чыгармаларын айтуу менен бирге алардын башка эл билбеген жактары бар да. Ошол жактарын дагы айтсак болот эле. Эң башкысы ошол айтышка чыккан баягы өнөрпоз адамдарды эмгекке тарбиялаган, адамдарды адамгерчиликке тарбиялаган. Жөн эле мисал караңыз. Деги барпы менен немени айтышында жаңы жолдон чыккан немага Аксадан чыккан. Ошондо айтышып атып барпы айтат, мына мен дин жөнүндө анча билимим жок эле, тааныштыгым жок эле. Жең жок айтып аткан. Ошону билип алгандан кийин сиз менен дагы кийин бир учурларды айтышармын деп. Караңыз, маданияттуулукту. Болбосо гажаңдамай жок ал жерде. Сен мындай эле деп өтсөң, ал акыры маданияттуу түрдө баягы киши менен айтышты токтотууну ылайык көрүп отурат. Анткени ал ошол жерден билип турат өзүнүн кандай деңгээлин. Мына ушундай акындардын сабак боло турган жактары бар да. Мына эмгекке тарбиялоодо, адамгерчиликке тарбиялоодо бир топлардын үйрөнө турган жактары бар. Биздин мен ойлойт элем келечекте ушундай акын болуп айтышка чыгам дегендерге ошолордун эмгегин көбүрөөк окуса, ошолорго жакыныраак болсо, элге дагы булар жакыныраак болот эле. Мен мындан аркы кийинки келе турган ушул айтышчыларга дагы, импровизаторлорго ушул жагына маани беришин суранат элем. Эң туура айтасыз, Азыр Токтош агай, сиз дагы режиссер катары дагы бир мындай жүрөгүңүздө бир нерсе ойгонуп кетти окшойт. Жок, качан ойгонду уже. Мен азыр мындай бир орустардын бир сөзү бар да, крик душа деген. Мына айтыштар 30 жылдын ичинде эки адам айтышып, уйкаштыктарына жетип жакшынакай болуп калды эле. Мен айтарым, кымбаттуу мынага эмеге катышып аткан биздин акындарыбызчы, ар бир акын, мен мурда мындай чынын айтайын, мурда эстебести билсек, биздин ордо чоңоюп калган. Анан мектептен да Токтогул, Эшманбет, ушул бир чоңдорду билсе элек. Мен билбей атын укпай калган акындар бар экен да. Ошолорду окудум да, окуп атам. Ошолордун ырларын таап алып, Абдывали жөнөтүп атат, баарыбызга эле. Булардын бардыгы эле укмуш экен да. Бардыгы чын эле залкар экен, коо сөз эмес. Булардын жашоосу. Анан акындар булар көп кырдуу экен. Таланттуу киши, бардыгына талант деген бир жакшы сөз бар. Бардык жогунан. Булар куудул экен. Тамаша көп экен. Ак көңүл экен. Токтогулдарды айтып атпайм, күрөшкө түшкөн адамдар экен. Анан башкы каада салтты билген. Ошон үчүн мына өмүр баянын окуш керек. Акындар анан кече Шабданбаевдин өмүр баянын карасам, эмне деген өмүр баяндар бу. Алардын көп кырдуулугун чыгарыш керек экен. Ошол Алынкул атабыздагы Токтогулга жолукканда жүдөп эшиктен кире алып өзү жетейин деп атат. Бирок өтө улууга жолугуш өтө кыйын.
жөн эле бирөөнү сүйүп калсаң биринчи жолой албайсың го, кызга бир кыздан сүрдөп, анан кийин үйлөнгөндөн чочоңдойсуң. Ошон үчүн мына биздин акындардын эки адамды мынадан өтүп калдыңар да, эки акын айтышкан доордон өттүңөр 30 жылдын ичиндечи. Акындарды как актер катары ойнош керек алар. Акындар ойноп беришиңер керек. Мына күтпөй эле бияктан эле келип туруп эле жеңи түрүп, ушу Алымкул Абаз мынант экен деп кара сөздөн айтып туруп, анан мынант ал киши да сүрдөгөн экен, мен дагы сүрдөп калбайын деп сүйлөп, анан ойнош керек да берде, жашаш керек да. Эң туура айтасыз. Чоң актер, силер даяр актерсуңар. Тога бир жерде мына ушул акындар жөнүндө айтып атканда, мына Алымкул Үсөнбаев тураңыз. 5-4 жолу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутат болмуш. 38-жылы башталган. Демек бул элге ошо замандын жарчысы болуп үрдүп аткан укмуштактар бар да. Мына согушка караганда баягы биздикилер жеңет, өлбөйт ушундай солдаттарга күч дух берген ырлар бар. Бул жөнүндө эч ким айтышпайт азыр. Барып эле ошол согушка жүрүп аткандардын жанында турган. Жалал Абадта канча уландар согуш кетип атса, барып ошол жерде ыр менен коштоп ошолорду узатып турган. Буну укмуштактар көп да. Эң туура айтасыздар, эң туура айтасыздар. Мына кадырман телекөрөрмандар, урматтуу акындар, урматтуу калыстар, баарыңыздардын айткан сөзүңүздөргө кошулам. Негизи ушул Актаңдай теле долбоорунун алкагындагы Алтын комуз байгесине арналган ушул айтыш башталардан алдың биз. Мындан 3-4 ай алдың баардык акындарга ар бирине жобону жеткиргенбиз. Негизинен баягы Актаңдай ушул түз эфирде ар бир залкар акынга токтойбуз. Ошо залкар акындарды ар бирин окуп чыккыла деп улам ар бир эмеде айтып келатабыз да. Биз көрсөтүүдө да айтып келатабыз. Ага чейин тынбай катары менен ар бирине уюлдук байланыш аркылуу чыгып айтып атабыз. Мен таң калганым, мына Кадыралы агабыз баш болуп, Бүбайша эжеке, бул жакта Байыш агай менен мына Токтош агайлар, булар кадимгидей акындар калып кетип эле, бул кишилер кадимки акындардын тарыхына кирип кетип атат да. Мен таң калып атам да. Ошол үчүн мен акындарга дагы бир ирет айтарым. Мындан кийин мына биздин 5 көрсөтүүбүз бар, тандоо тур бүткөнгө чейин. Негизи жалпы жонунан кыргыз жергебиздеги бүт акындардын баары бири да калбай көпчүлүгү каттоодон өткөн 44-46 акын катышкан. Эми кээ бирлери ооруп калып атат, кээ бирлери бир башка жүйөлүү себептер болуп калат. Ошондой болсо дагы мына кийинки чыга турган акындарга мен айтарым, дагы бир кулак кагышкыларым. Сиздер даярданыңыздар, бардыңыздардын колуңуздарда тема турат. Ошол залкар акындарды эле дагы бир рет көтөрүп алып чыгып бергиңиздер. Мен сиздерден ошону суранам. Азыр эми билинбей биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып калды. Көрсөтүүнүн соңунда биздин Актаңдайдын анонсу бар. Ошону берелик дагы, анан кийин биз жыйынтыктап алалы. Мен сиздер менен болсо коштошом. Аман туруңуздар, кийинки ишемби күнү жолукканча баарыңыздарга сак саламаттык тілеймін. Қалайық қалың жұрт, жағымдуу жаңылық. Актаңдай акындар ордосунун демилгеси менен ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, Кыргыз улуттук Манас театры биргелешип, ЛТРдеги Актаңдай автордук теледолбоорунун алкагында Алтын комуз байгесине арналган Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу төкмө акындардын айтышы түз эфирдеги тандоо турун баштайт. Июнь айында башталган тандоо сентябрь айына чейин уланат. Тандоо турдан 14 акын тандалып алынып, 30 сентябрь күнү Казакстан, Өзбекстан, Каракалпак, Кытайлык төкмө акындардын катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Алтын комуз байгесине арналган эл аралык төкмө акындардын айтышы өткөрүлөт. Алтын комузга арналган айтыштагы негизги талап залкарларды эске алып, Арыстанбек, Калыгул, Нурмолдо, Кеңжок, Токтогул, Барпы, Бала ырчы Сыдык, Туяк ырчы, Ботобай ырчы, Халмурза, Эшмамбет, Коргоо, Алымкул, Осмонкул, Токтонаалы, Исмайыл, Ашыралы, Токтосун, Эстебес, Туганбай, Тайырбек төкмө сыяктуу улуу статтарды баян куруу менен айтыштын наркын дагы да бийик деңгээлге көтөрүү, бабалардан калган баалуу өнөр баркына жетүү. Байге фонду 2 миллион сом жана 500 000 сомдук өрүктөн чабылган алтын ширетилген Алтын комуз.